жана максаттарын ишке ашыруу үчүн сатып алуучулардын өзүнө тартууга шыктуу. Эң мыкты сатуучуга салыштырсак болот. Ал эми ийгиликсиз адам башкалардын кемчиликтерин гана көрүп турат жана анын кыймыл аракетинен, мамилесинен эле айланасындагы адамдар анын негативдүү адам экенин билип коюшат. Ийгиликтүү адам бир нерсе айтаардан мурун жакшылап ойлонот. Адамдар менен маектешип жатканда өзүнүн ар бир сөзүн өз элегинен өткөрүп турат жана жакшы гана көз ирмемдерге басым жасап, жакшы ойлорун гана билдирип турат. Ал эми ийгиликсиз адам баардыгын тескерисинче кылат. Көп учурда ойлонбогон нерселерди сүйлөп алып, бирөөнү таң калтырып же өкүндүрүп алышы мүмкүн. Ийгиликтүү адам жаралган көйгөйдү кылдат ойлонгон соң гана өз оюн айтат. Ийгиликсиз адам болсо жаралган көйгөйдүн өзөгүн түшүнө бербейт же кээде көйгөй тууралуу жетиштүү маалыматка да ээ боло албайт. Ийгиликтүү адам ар дайым өзү